Кишини урганмын, бир эки жолу урганмын. Андан башка мен неме кылганым жок. 7 май күнү Оорабалда Жалал Абад облустук ооруканасынын жандандыруу бөлүмүнө келген наристе 20 май күнү түштөн кийин жан берди. Дарыгерлер анын мээси өтө катуу жабыркагандыгын жана денесинин дээрлик бардык бөлүгүндө көк ала тактар бар болгонун белгилешүүдө. Бул келгенде эле акыбалы оор болчу, ошонун бойдон өзүнө келген жок, комадан чыккан жок. Башынан отек, баш мээси ишип кеткен, закрытый травма болгон, башынан ошо денелеринде бүт майда тактар болгон, ушиб деп коебуз. Вот ошо кандайдыр бир жыгылганданбы, кандайдыр бир нерседенби ошо көгөрүп калган жактары көп болгон. Буга чейин Оорабалда жаткан Айшаны өгөй тайнеси сабаган болушу мүмкүн экендиги айтылып, милиция ден соолукка анча оор эмес зыян келтирүү катары каттап, сотко чейинки өндүрүшкө алган. Бирок наристе чарчап калганына карабай, бул берени азырынча өзгөртүлө элек. Муну Жалал Абад облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматы мындайча түшүндүрүүдө. Тергөө кызматы тарабынан соттук медициналык экспертиза дайындалды. Учурда соттук медициналык экспертизанын жыйынтыгын күтүүдөбүз. Ошол соттук медициналык экспертизанын жыйынтыгына карап, анан тергөөнүн өзгөрүшү мүмкүн. Ошол тергөөнүн мындан кийинки жүрүшү боюнча экспертизанын жыйынтыгы менен силерге дагы кошумча маалымдайбыз. Ал эми каза болгон 2 жаштагы кыздын Орусияда иштеп жүргөн апасы да Кыргызстанга келип, кызынын ооруканага кандай жагдайда түшүп калганын териштирүү берүү боюнча милицияга арыз жазган. Бирок бул өткөн окуя жана үй бүлөсү тууралуу айтып берүүнү каалабады. Каза болгон 2 жаштагы наристени буга чейин тайнеси сабаган болушу мүмкүн экендиги айтылган болчу. Бул боюнча тайнесинин өзүнөн пикир алуу үчүн үйүнө келип, бирок үйүнөн таба алган жокпуз. Ал эми жакын коңшуларынын бири атын атабоо шарты менен таята тайненин неберелерине болгон мамилеси жакшы болгонун айтып жатат. Бул жеңим кандай айтсам, даже мындай башка соседтерге караганда да очень мындай спокойный аял болчу. Анан неберелери даже экөө экен, ушу айтып атам го, интернеттен билдик. Андай тең эле карагандай эле болчу эле. Аябай мындай жакшы карайт эле. Андан бир күн мурда эле шындап эле күйөөмө дагы айтып аткам, мындай неберелерин карап атат, жакшы аял депчи. Учурда бул боюнча социалдык кызматкерлер акыйкатчынын Жалал Абад облусундагы өкүлчүлүгү да иш алып барууда. Белгилей кетсек, Сузак районунун Көк Арт аймагында эле 400гө чукул мигранттын балдары каттууда турат. Бирок жыл башынан бери облус аймагында мигранттардын балдарына, анын ичинен наристеге зомбулук көрсөтүлүп, ал каза тапкан учур алгачкы рет катталууда. Калбек Учкунбаев уулу, Тынчбек Доолдаев, Жалал Абад облусу.